Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Азыркы сабактын темасы тартылуу борбору, орусчасы центр тяжести. Биз мына бул намоо системанын тартылуу борбору кай жерде болот? Тартылуу борбор деген жип менен ассак, мына жип менен асып койсок тең салмактуу болуп калат да. Так ошол чекиттен 20, 10 демек. Бул жерден ассак тең салмактуу болот. Эгерде жип менен бул жерден ассак, бул жерге ооп түшүп калат. Эми бул жерде эки эле нерсе болуп атат да. Бир канча масса болсо, ал жерден уже татаал болуп баштайт да. Биринчи формуласын жазалык. mx бөлүнгөн m. Бул x тартылуу борбору деп коелук. Y tb сумма my бөлүнгөн сумма m. Эми мына могул тамганын мааниси эмне? Бул сумма дегенди түшүндүрөт. Биз муну логика менен биринчи тең салмагын таптык. Экинчи мына могу формуланы пайдаланып туруп табабыз. Азыр формуланы колдонгонду үйрөнөбүз. Бул жерден эми дароо эле ойго келет, могул жерден mден илишибиз керек деп. Эми текшерип көрөлүк. 20-ны 1-ге көбөйтөбүз. Барабар 10 көбөйтүлгөн 2 болуп калды. Өткөн күз сабакта өткөнбүз. Торк бурулуу моменти. Бурулуу момент бул мына бул жерде өстөй бурган момент 20 көбөйтүү 1. Биякта өстөй бурган. Ошондо бул мындайынан буруп атат. Мына К точкасынан мына n саат жебесине каршы бурап жатат. Бул точка болсо саат жебеси менен буруп жатат. Бул формуланы пайдалансак, биринчи бир чекитти 0 деп алышыбыз керек. Могул жерде 0 деп алалык. Немеге коюп коебуз да. Мындай x, y координатный плоскостька коюп койсок, ошондо биринчи бул сумма деген мындай да, m1 x1 плюс m2 x2 ушинтип кете берет. Канча m болсо бөлүнгөн m1 m2 плюс mn. Биздики бул жерде эки эле салмак болуп атат. 10 ньютон 10 көбөйтүлгөн, негизи массаны жазыш керек болчу, бирок айырмасы жок. 10 көбөйтүлгөн 0 болду плюс 20 көбөйтүлгөн 1 2 3 бөлүнгөн 10 плюс 20 барабар 60 бөлүнгөн 30 болуп калды. 2. Демек 0дон 2 алыстыкта, мына могу чекитте 1 2. Ушул чекитте тартылуу борбору дейт. Эгерде бир канча масса болсо, анда кандай болот? Азыр бир канча масса болсо, 1 2 3 мындай. Ушул үчөөнүн ортосун тартылуу борборун табышыбыз керек. Булар бир таяктар менен бекитилген, бир нерселер менен, стерженьдер менен бекитилген үчөө бири-бирине. Ушул үчөөнүн бир борборун табышыбыз керек. Борбор деген мына могул ортодо болсо, борбору. Ушул борбордон кайра бекитсек бири-бири менен, мындайынан бекитип туруп, могул чекитти мыкка кылып койсок, топтун топ эмес, дөңгөлөктүн так ортосунан ось, бияк ось коюлат эмеспи? Бул дөңгөлөк эмне болот? Айланганы жеңил болот. Эгерде мына осту могул жерге коюп койсо, бул айланбай калат жакшы. Такыр эле айланбай калат. Ошон үчүн так ортосуна коюлат. Тартылуу борборуна, так борборуна. Бул жерден дагы ошо борборун
борборун табыш үчүн баягы эле форманы пайдаланабыз. Mx'тердин суммасы бөлүнгөн M'дин суммасы. Эмне кылабыз? X, Y'ге жаткырабыз буну. X, Y'ге коебуз. Координаталык плоскость мына. Биринчи X боюнча таап алабыз. X боюнча мына бул масса канча алыстыкта турат? Мына бул 5 см, 10 см билбейм, иши кылып, бир X бир алыстыкта турат. X боюнча. Бул жер X2 алыстыкта турат деп коебуз. Бул бир X3. Эми бул X1, X2, X3 булар сан. Эми бир массаны X1ге көбөйтөбүз. Кошобуз M2, X2 кошу M3, X3. Бөлөбүз M1, M2, M3. Ушул жерден чыккан сан бизге мына үчөөнүн X боюнча борборун берет. Бир какой-то сан чыкты. Ошол санды мына могул нөлдөн канча алыстыкта? Допустим, могул жер чыккан болсо, балким. Мына могул жер X боюнча тең салмак ушул жерде экен. X боюнча тең салмак бул жер. Кийин так эле ушундай MY Y боюнча суммаларын табабыз. Y бул Y боюнча мына мондай алыстыкта турат. Y1. Бул болсо Y боюнча 0 деле турат, мына могул. Кийин бул болсо минуста турат. Минус Y3. Кийин суммасын чыгарасыңар. Бул жерден Y плюс болуп чыгышы мүмкүн, минус болуп чыгышы мүмкүн, жобу. Балким минус болуп чыкса, минус мына могул жакта чыкты деп коелук. Сан кайсыңар санын таап туруп, мына могул Y боюнча кай жерде турганын табасыңар. Кийин мына X боюнча бул жерде, Y боюнча бул жерде, мына могул экөөнүн кесилиши бизге бунун борборун берет. Кыскасы, биринчи X боюнча, Y боюнча таап туруп, экөөнүн кесилиши ушул системанын тартылуу борбору болот.